Ассаламу алейкум, урматтуу биздин Кыргызбай YouTube каналынын катталуучулары, урматтуу Москва жергесинен, деги эле ушул Кыргызстандын булуң бурчунан көрүп жаткан менин бир туугандарым, амансыздарбы? Видеого лайк басып, группалар менен бөлүшүп кетиңиздер. Буйруса мына Ылдам Экспресс офисини өзгөртүп, жолго ыңгайлуу оң жерге ушундай жылышыптыр. Бир туугандар, мына Курбан айттын урматына ушул июнь айы документацияларды бекер жеткирип беришет экен Москвадан. 9-дан 9-га чейин кызмат көргөзөт. Мен сиздерге бүгүн метро Бабушкинскаядан, ушул Волгоградскийден сиздерге 2 точкасын көргөзүп беремин. Метро Волгоградский проспекттин биринчи выходунан чыгып, ушундай Лагман калас жака ушундай басасыздар дагы, сол менен Гранат көздөй, Мундузду көздөй келесиздер. Ушунун жанында эле Ылдам Экспресс сиздерге 9-дан 9-га чейин кызмат көргөзөт. Самат ага, ассаламу алейкум. Иштериңиз жакшыбы? Дурус, өзүңүз. Иштеп атасызбы? Чарчабай. Аман эзен таап келип алдыңарбы? Ооба, бизди көптөгөн мекендештер көрүп турат. Чындыгында көрүп, таң калып тургандыр. Кантип эле доставка ошол документти бекер кылат экен депчи. Ошолор боюнча сүйлөшөлүк. Кыргызстандын кайсы областтарына жеткирип бересиздер? Көлөмүнө канча аласыздар? Канча күндө жетет? Нелерди салса болот, эмнелерди салса болбойт? Ошолор боюнча сүйлөшөлүк анда эл менен амандашып. Саламатсыздар, урматтуу мекендештер. Ылдам Экспресс Москвада 4 жылдан бери Москвадабыз. Биринчи офисибиз Волгоградский проспектте болчу. Азыр экинчисин ачтык Бабушкинская метродо. Элге жакын болсун деп шаардын аркы башынан бул башына келиш аябай убакыт алат билгендердей. Бизде основной документтер кетет. Биздики авиасообщение, авиаперевозка болгон үчүн бүгүнкү жөнөткөн жүгүңөр Кудай кааласа эртең кечинде Бишкекте болот. Кыргызстандын 7 областына чейин барабыз. Бардык жерде офистерибиз бар, филиалдарыбыз бар. Нелерди салса болбойт? Эми салынбай турган нерселердин перечини аябай көп, чындыгында. Санап өтөлүк эми сүртүп. Эми основнойлордон скоропортящие продукты салынбайт, литиевый батареялар салынбайт, спиртосодержащий салынбайт. Ошол эле духилер, радикалондор кетпейт да, тамак аш кетпейт, өткөрбөйт аларды. Азыркы маалда мына бир жумадан бери уже телефондор дагы, ноутбуктор да өткөрбөй калды. Проблема ошодо болуп калды бизде. Мен видеокамера салдырайын дегенде, ошондо дагы мүмкүнчүлүк жок деп койду эле. Машинадан алдырдым мен дагы. Азыр ошондой болуп калды. Азыр аларды машиналар менен келип саталар. Килограммына канча сомго жеткирип бересиздер? Тарифке келгенде жигиттер мындай да. Курбан айттын урматыда биринчи очередь документацияны Бишкекке чейин биз бекер жеткирип атабыз. Документацияны бекер жеткирип атабыз. Бишкекке чейин барат. Бишкектен нары уже райондорго, региондорго 200 сом. 200 сом менен алса болот Кыргызстанда. Эми регионго кетсе, а так Бишкекте болсо бесплатный алып алат. Ооба, Бишкекке конот, Бишкектен региондорго таркатылат, по адресам барат, 200 сом берет алып алат. Каалашса, кааласа ооба. Аябай жакшы. Мен сиздерге могу жерден окуп көргөзүп берейин, кайсы аймактарга чейин барат. Бишкек, Талас, Баткен, Кадамжай, Ташкөмүр, Кара-Балта, Кочкорго барат экен, Ошко, Нарынга, Исфана дейт. Өзгөн, Каракөл ошондо. Балыкчы, Токмок, Алматы, Казакстанга деле бар турат. Бар. Жалал Абад, мына Жаштардын шаары, Каракол, Кызыл Кыя, Базар Коргон, Токтогул, Чолпон Ата, Кемин. Туугандар, ушул аймактарга жеткирип беришет экен, бардыгын эле жеткирет экенсиздер да, мындай айтканда, полный эле. Бардыгын жеткирет. Аяктан бери жөнөсө кандай болот анан? Кыргызстандан бери ушул аймактардан. Ал уже местный, ошол жердеги Кыргызстанда турган ар бир шаарда биздин офистер, ошолорго алып барып берет, алар өздөрү эсептеп, ошо жакшы тариф менен бияка жөнөтүшөт. Бул жерге келет, биз алабыз, бул жерден Бабушкинадан таркатабыз да. Аябай жакшы. Анан мисалы канча көлөмгө чейин жеткирсе салса болот сиздер? 100 килограмм болсо 100 килограмм болсо 100 килограмм алып кетебиз. Срочно алып калса да. Срочно болсо срочно алып кетебиз. Негизи чындыгында айтыш керек, бирөө жарымга ишенип бир нерсени жеткирип бер деп бериштик чындыгында азыр ишенбейсиң да көбүнө. Эми ушунча чоң жоопкерчиликти алып иштегениңиздерге чоң ыраазычылык билдирем. Биз деле көп жолу ушул Ылдам Экспресстен салдык. Аябай жакшы татынакай жеткирип берип атты. Анан кандай документтер менен жанагы салса болот? Кандай документтер керек? Бизде элдин жарымы алуучу адам, салуучу адам кандай документтер деп? Элдин жарымы биякта да. Основной документтер доверенностьтер кетет, согласиялар, паспорттар.
катуу кетет. Аларды аябай мейманга келип унутуп калышат. Тияктан бала чакасын алдырыш керек болуп калат. Согласие, доверенность керек да. Биз ошолордун баары кетет. Бул жерде жөнөтүш үчүн, листтен жөнөтүш үчүн получательдин паспортун алды аркасы керек. Номер телефона болду. Өзүнүчү жанагы сала турган адамдын. Анын аты жөнү эле номер телефона. Болду. Болду. Акчаны бул жактан береби же кандай? Акчаны кааласа бул жактан берет, кааласа алып атканда берет. Аябай жакшы экен. Кандай удобный болсо, клиентке кандай удобный болсо. Аябай жакшы экен. 9-дан 9-га чейин ушул жерде 9-дан кызмат 9-га көргөзөт. Анда эмесе мен сиздерге Бабушкинскаядан дагы маалымат берип коеюн. Ал эмесе метро Бабушкинскаянын 4-выхтынан чыгып солду карай эле ушундай келгенде Кондор торговый центри менен домдор дара эле ушундай келет экенсиздер. Парковка аябай келген экен туугандар. Бул жерден адрести мен көргөзүп койдум. Улдам экспресске ушул жерден ылдыйынан карап түшүп кетесиздер. Иштөө убактылары, наркы берки прайстар полный, графиктер ошондой элеби? Бирдей. Волгоградский проспекттеги адреси менен бул жердин системасы да бир, прайсы да бир, бардыгы бирдей. Бардыгы. Иштөө Иштөө убактылары дагы. Иштөө убакты полностью бирдей да. Кыргызстандын бардык булуң бурчуна чейин жеткирип берет туугандар. Андыктан аманатыңыздарды ишенип тапшырсаңыздар болот экен. Мурда кийин Ылдам экспресс колдонуп жүргөндөр болсо, ой пикириңиздерди калтыра кетиңиздер. Дагы баса белгилеп айта кетчү, көп нерсе өзгөрүптүр, көп жанагылар арзандатуулар болуптур. Андан эске алыңыздар. Ошол боюнча да кичине сүйлөп бербейликпи? Биз арзандатууну именно биринчи очередь Курбан айт майрамына карата Дагы бир жолу айта кетелик. Документтерди бекер жеткирүү чечтик. Бишкекке чейин документтер бекер барат. Региондорго 200 эле сом. Мана туугандар, дагы эки жолу кайталап айтак. Туугандар, анда эмесе чалып байланышсаңыздар болот. Скриншот кылып, группа контакттар менен максималдуу түрдө бөлүшө кетиңиздер. Ар дайым Ылдам экспресс сиздердин кызматыңыздарга даяр. Көрүшкөнчө. Даярбыз. Ассаламу алейкум. Ва алейкум салам.